көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Дүйнө жүзүндөгү адамдардын 40% бактылуулук бул эмнеде деп сураса, бул бактылуулук үй бүлөдө деп жооп беришет экен. Андыктан бактылуулукту табуу үчүн максатта артын келген биздин катышуучуларыбыздын эң негизги болгон максатын ишке ашыруу максатта түзүлгөн МТС телеканалынын биз жолуктук телебөрүсү кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Жөлү сөптөн улам Канат мырза азыр учурда жолдо келаткан учуру жетишип келип калам деп бизге сөз берди. Андыктан биз бүгүнкү алдыдагы окуяларыбызды сиздерге баяндап берүү үчүн баштап аткан учурубуз. Андыктан бакыт издеп Калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз баштадык. Ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз адаттагыдай бул жолу дагы демөөрчүлөрүбүз менен баштайбыз. Air Baby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагында жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Air Baby балдар жалаяктары бул тез сиңирүү технологиясы. 15 саатка чейинки кургактык, пахтадай жумшак, италиялык технология. Air Baby энелик мээримден жаралган сүйүү менен ойлонулган камкордук. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Ал эми кийинки биздин демөөрчүбө токтоло кете турган болсок, эгерде сиздер Кыргызстан ичинде чет өлкөгө сапар пландап жатсаңыз, анда M-Bank колдонмосундагы M-Travel кызматын карап көрсөңүз болот. Ал жерде Кыргызстан боюнча эң арзан авиабилеттер, мисалы Ошко же башка аймактарга, ошондой эле өлкө ичиндеги турлар боюнча маалыматтар бар. Ысык көл айланасы, тоого саякат жана башка багыттар. Баары бир жерде ыңгайлуу топтолгон, маршрут тандап, билет алып, сапарды түз эле колдонуудан уюштурсаңыз болот. Кааласаңыз, пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү да бар. Жалпысынан кайда барууну ойлонуп жатсаңыз, оңой M-Travel аркылуу таба аласыз. M-Bank саякатка барууну ойлонуп жүргөндөр жана баары үчүн чечип койгондор үчүн дагы номер 1 супер колдонмо. Бардык үчүн M-Bank, саякат үчүн M-Travel. Менин банкым M-Bank. Ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, буга чейинки бир жума мурунку чыгарылышта бир өзгөчө учур жагдай катталган болчу. Биздин студиябызга биз биринчи жолу ушул МТСтин биз жолуктук теледолбоору башталгандан бери биздин жалпы жамааттын чечими менен биз өзгөчө мүмкүнчүлүккө бул жакта уруксат берген болчук. Анда жыйынтыгын сиздер дагы күтүп аткан болсоңуздар, анда сиздерге сүйүнчүлөп коеюн. Биздин дал ушул күнкү чечимибиз оңунан чыгып, сиздердин жазган СМС пикирлериңиздерден улам, бул жактагы мырзабыздын Алишер мырзанын кайрылуусунан улам, биз жолуктукта ар дайым калтырбай көргөн жубайы мындай мелдешүүгө макул болуп, учурда үй бүлө кайрадан бирикти. Келиңиздер анда, куру сөз болбосун, көңүлүңүздөрдү экранга буралы дагы сүйүнүчтүү саламдарын алып коелу. Жолуктук долбооруна дагы чоң рахмат. Силердин видеоңарды көрдүм. Негизи жолдошум чыккан көз эбесин көрүп аябай эмоцияга алдырып, аябай ыйлап, анан жолдошумду кечирдим. Ассаламу алейкум, урматтуу кыз элим. Жана биз жолуктук долбоорунун жетекчилери силерге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Кыскасы баары жакшы, биз азыр эми үй бүлө менен чогобуз. Баарыңарга чоң рахмат. Караңыздарчы, ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бул жакта биздин катышуучуларыбыз да кубанып жаткан учуру, дал ушундай эмоция сиздер да каптап жаткан учуру болуш керек деп ойлоп турабыз. Анткени айтып калат го, чымчыктын да уясы бузулбасын дегендей. Ал жаныбар болсо да уясы бузулбасын, адамдардын
үй бүлөсү түптөлгөнүнө ушундай НТС телеканалынын биз жолдук долбоору салым кошконуна аябай кубанып турган учурубуз. Мындан ары бир гана жакшы күндөрүңүздөр болсун. Биздин студиябызды аттап келген ар бир талапкер болобу, катышуучу же ушундай инсан болобу биз үчүн мындай жүрөккө жакын кабыл алабыз. Андыктан сиз үчүн биз кубанычтабыз. Келечекте буйруса, ошол 2 балаңыздардын өмүрүн берсин, дагы балалуу болуңуздар. Анан дал ушул жакшылыктарыңыздарга гана күбө болуп жүргөндү жараткан насип эткен болсун. Куттуктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай буга чейин сиздер дагы байма-бай биздин ар бир катышуучубуздун жеке жашоосун, ошондой эле учурда эмне менен алып болуп жатат сиздер акмалап турасыздар. Андыктан бизге дагы жиберген суроолордун негизинде сиздерге биз толук маалымат алып берүү максатыбызда биз бүгүн студияга 4-сезондун катышуучусу Тилек мырзаны чакырабыз. Саламатсызбы? Келиңиз. Саламатсызбы, Тилек мырза? Көптөн бери биздин студияга келе элек болчуңуз. Эң акыркы жолу эстесем, сиз жалгыз эмес, болочоктогу келинчегиңиз менен кошо келгенсиз, бирок бүгүн эмнегеdir жалгыз келипсиз? Эмне болду? Бизге айтпай үйлөндүп алдыңарбы? Ушу кайдан билип калдыңар деп. Тамаша. Саламатсыздарбы, Гүлназ айым. Саламатсызбы. Жалпы кыргыз эли көрөрмандар, катышуучулар. Ошондой болуп калды. Эми жашоодо ар кандай нерселер боло берет экен. Негизи жакшы ойлор бар болчу, жакшы тилек менен акыркы жолу күзүндө жакшы ой менен кеткенбиз, жакшы пландар менен. Жазда той дегенсиздер беле? Жазда ошол нерсеге жетип келатканбыз да. Ата энелер дагы таанышуулар болуп, ушундай жазында жакшы бир жакшылык кылабыз деп атканбыз. Бирок акыркы учурларда бизде мына баягы мамиле, пикир келишпестиктер мындай көп боло баштады. Негизи буга чейин 2 ай мурун эле биздин мамиле токтогон. Ал ортодо балким жакшы болуп кетет го деп ушуга чейин жүрдүк, бирок эч нерсе болгон жок да. Анан экөөбүздүн эле туура чечим кылып, экөөбүз отуруп алып эле ушундай. Анан жакшы бир тааныштардан болуп калалык. Экөөбүз көзүбүз жете баштады. Мындай болборундачы. Анан элдин бүт баары эле экөөң сонун болуп атат, аябай жакшы барасың деген менен деле ал элдерди көрбөгөн менен бияктан жаркылдап сүйлөй бересиң да. Сырткы экран аркасында жашоо башкача экен да. Чыныгы жашоо. Чыныгы жашоо. Ар кандай нерселер боло берет экен. Анан үйлөнүп алып, анан эл жакшы деп атат деп эле үйлөнүп алсак, анан эртеси 1 айдан, 2 айдан кийин же 1 жылдан болбой калса да болбойт экен да. Анан ошол нерсени туура чечип туруп эле экөөбүз 2 жолго түшкөнбүз. Пикир келишпестиктер эмнеден улам көбүнчө чыгып атты да? Жакшына болуп калдыңыздар эле го эң аягында. Негизи көп созгондон да көп болду окшойт менимче. Ал жактан негизи эркек болуп мен өзүм мойнума ала алам, балким эрте кылсам деле балким болуп кетмек беле, балким. Мен да аябай созуп алдым. Канча сүйлөштүңүздөр? 1 жылга жакын. Биз 4-сезондо чайга чыкканбыз ушул жерде. Анан созулуп атып, анан ушундай 1 жыл болуптур. Ошол анан келишпестиктин себеби эме болду окшойт менимче. Кызганычтар болду. Ал тараптан да, мен тараптан дагы. Сезим болсо не кызганат экенсиң да. Андан сырткары дагы эме көп нерселер болуп кетти. Ал нерселерди ушул такыр аябай катуу болуп кете электе ушундай токтотконго туура келди да. Кайра биригип калышыңыздар мүмкүн эмеспи? Бул акыркы чечим деп ойлойсузбу? Биригип калабызго деп ойлогонбуз негизи 2 ай мурун. Мындан 2 ай. Мындай сагынып, жоктоп ушундай учурлар болот. Ошондой нерсе болду, бирок билип аттык да мындай. Эчтеке болбоорун билип аттым да, мен делечи. Болбойт керек деп мындай унута албай, ал нерсе менден деле башыман өттү, башкача болуп, анан өзүмдү мындай даяр болгондо келип анан чыныгы нерсени ошоктон чекет коеюн деп ушул убакытка келди да. Жетип. Саламатсызбы баарыңарга? Саламатсызбы, Тилек мырза? Нурзада айымдын тууган күнүнө биз катышуучулар 5-сезондогу катышуучулар менен чогуу барышканбыз тууган күнүнө. Аябай
жакшынакай болуп даярданып көрүнүп атат. Тимур мырза, Тилек мырза баарын даярдаптыр да, белектерин берип, бүт туугандарын чакырып, өз эки жактан туугандар катышчыларын 4-чү, 3-чү баары сезондордун катышчыларын чакырган. Анан аябай жакшы көрүнгөн да. Прям жакшы эс алганбыз. Анан азыр ошондой эки жолго түшкөнүңүзгө таң калып атам. Мындай жакшы эле парочка көрүнгөнсүз. Анан суроом мындай болчу. Сиз айтып атпайсызбы, кызганычтар болду ортобузда деп, ошол мамилелер бузулуп баштады. Ошону мындай оңдош үчүн кандай аракеттер кылдыңыз өзүңүз сиз жактан? И Нурзада жактан аракеттер болду, ошол кайра ошол бири-бириңиздин мамилеңизди мындай отношенияларды жылытып кайра дагы жакшынакай болуп кетерге? Негизи башына чыкканда эле көп нерселер, мен негизи тойлордо той алып барып көп иштейм да. Ойнек билдик эле, анан чалуулар болот, ар кандай ответ бергендер күндөр көп болот да биздечи. Ал бир жака чыкса мен чала берчимин да. Мен чыксам ал чала берчи. Бирок ал нерсеге да көнүп деле калдык окшойбуз. Анан оңдойбуз деп аракет кылдык. Мындай кандай десем, бирок аягында ошондой көзүбүз жетпей калды да. Болбой калат экен депчи. Ошол. Саламатсызбы, куш келипсиз. Мен суроом мындай, эки адам бири-бирин жактырганда, силерде мындай жакшы эле сезим бар болчу экени көрүнүп турчу да. Эки адам жактырса, 1 жыл эмес, жарым жылдын ичинде эле уже мындай үйлөнсө болот го деп ойлойм. Сиз айтып атпайсызбы, мен созуп жүрдүм деп. Эмне үчүн созуп жүрдүңүз? Үйлөнө албайчы? Башында баары жакшы болуп атканда, ошо жарым жылда. Ысыгында? Ооба, ысык болуп атканда. Эмне себеп болду? Ысыгында биз негизи көп, менде да жумуштар көп болчу да. Ошол нерсени бүт баарын алдыга жылдырып алып, бүт баарын бүтүрүп алып, анан кылабыз деп пландаштырып атканбыз негизи. Үй бүтүрөйүн деп аткансыз, мен эсимде. Ошол ремонт же салып аткансыз беле? Салып аткандар да бар, алып аткандар да бар болчу да. Ошол нерселер ошо эми могу жака бүтүрүп алып анан да. Бүтүрүп алып ошол нерселерди кылабыз деп атканбыз. Анан ушундай болуп кетти. Той бир сыйра белгиленип, кайра дагы жылдырылган болчу, э? Ошолордун бардыгы мындай катачылык болгон экен деп эсептейсизби? Негизи мамиле башталганда дайыма бир калыпта сакталбайт деп айтышат да, баягы үй бүлө тажрыйбалуу үй бүлөлөрчү, көп жылдан бери чогуу жашагандар. Биринчи, албетте, чын эле логикага салсак деле таанышуу болот, анан кийин баягы ысык кезиң болот, бири-бириңе тартылып аткан кезиң болот. Анан үйлөнөсүң, анан бала чака болосуң, анан көнүп каласың, анан бир туугандай болуп каласың дейт го, мындай этаптарга бөлүнөт деп. Ошол бир этабыңыз узун болуп созулуп кеткендиги, ошол сиздердин үй бүлөңүздөрдүн түптөлбөй калгандыгына эң негизги себеп деп эсептейсизби? Калгандары негизи эң негизги себептердин бири болду да. Андан сырткары дагы бар. Андан себептен кийинкилер да бар. Эми ал нерсени эфирде айткан туура эмес болуп калат окшойт. Бул эми эркекти туруп көп нерсени айта бергеним да туура эмес да. Алындай нерсе менин эмеме да жол бербейт. Эми ал нерселерди унутуп эле койсок болот го деп ойлойм да. Балким менден деле катачылык кетти. Эми алакан чапканда эки колдон чат го. Шапалак үнчү. Анан эки жактан деле ката кетти го деп айта алам. Ошол эң негизги себептердин бири ошол созгондук болуп калды окшойт. Дагы бир суроо бар болуп атат. Эми сиз азыр жаңы мамиле курганга даярсызбы? Алайымды унутуп кой бердиңизби же кийинки мамилеңизге тоскоолдук жаратабы? Негизи биздики ошо акыркы учурларда мындай эме болуп кетти да, солгондоп калды да биздикичи. Мындай аябай жакшы болбой калды. Уруш болуп кетсе деле бир жумага чейин созулат, анан бир аз сүйлөшөбүз, анан кайра эле уруш болуп кетет. Сүйлөшпөгөндөр көп болуп кетти да. Андан кийин өзүбүздү мындай көрөлү дедик да. Балким экөөбүз эме эки жакта мындай өзүбүзчө элестете алат бекенбиз десек, мындай акырындык өтүш менен ал нерседен мындай унутуп баратам десем болот да. Бул нерсеничи. Анан албетте эми унутпай эле жүрө берсем мага деле жашоо уланыш керек. Жашоо уланыш керек да. Нурзадага уланыш керек. Анан ошон үчүн мындай жолумду ачыгыраак кылып, ачыгып алыш үчүн, ушул жерге келип мындай эл алдында мындай эме кылган үчүн, мамилени ушакта баштаган үчүн ушактан бүтүрөлү деп ушул жерге келип отурам. Ушу албетте мындан ары карай буюрса жаңы жашоо баштаганга даярбыз.
Ассаламу алейкум, Тилек мырза. Силер ошондо 2 айдан бери мындай вообще сүйлөшпөй атасыңарбы же сүйлөшүп туруп атасыңарбы ортодо? кээде жакшы жүрөсүң деп жазып коем ошол. Сиз жазып Ошо биз акыркы жолу 5-сезондо көрүшкөнбүз. Анан ошодон бери мен күтүп жүргөм да. Качан жаз келет болду экен, качан Нурзада мен Тилек мырза үйлөнөт экен депчи, тип андай жакшы жаңылык уккум келген болчу да. Анан мисалы 2 адам мындай урушуп, мамилесин бүтүп атканда, ар бир адамда ой болот да. Эгер бүтүрбөгөндө ушундай кылмакмын сразу, балким башкача кылмакмын депчи. Эгер силерге кайрадан ошол шанс келип калса, эми азыркы учурда кайра сүйлөшүп кетсеңер, биринчи очередте эмне кылмаксыңар Нурзада үчүн? Кандай кадам кылмаксыңар сразу? Ой болот да албам. Кайрадан сүйлөшүп кете турган болсок, жакшы болуп кете турган болсо, андай нерсе болбойт го дейм. Эми болуп кетсе. Болбойт да. Просто пример айтып атам да. Андай кыла турган болсок, балким. Та бир жыл бүттүм. Балким. Гүлнара. Нурзада айым келсе жакшы болмок экен да, ошол Нурзадага да суроолор бермекпиз. Анан мындай деп ойлоп атам, Нурзада айым сизге вообще айтты беле, мындай той жөнүндө качан үйлөнөбүз деп өзү көтөрдү беле, ошол 1 жыл ичинде суроолор бердиби, ошондой сөздөр ал жактан келди беле? Ал жөнүндө сүйлөшүбүз. Биз бияка чайга чыккандан эле биз уже эмени сүйлөшүп баштаганбыз да, алдыңкы нерсеничи. Біз чайды емес, ертең кандай видео тартабыз деген нерсени эмес, биз наоборот келечекти сүйлөшүп баштаганбыз. Ушундай нерсе кылсак, ушундай кылсак, эми кичинекей бала эмеспиз, ал деле кичинекей кыз эмес. Мындай серьезный жашоону мындай сүйлөшүп баштаганбыз да. Ооба, андай нерселер сүйлөшкөнбүз. Той жөнүндө сүйлөшкөнбүз, көп нерселер сүйлөшкөнбүз. Сиз кандай жооп берип аттыңыз? Эмне үчүн созулуп атат деп? Жана жогоруда айттым. Мен просто ойлойм да, бул балким Нурзада айым күтүп уже мындай чарчап калдыбы деп да ойлоп калам да. Чыкпайт окшойт. Азыр сонун эле пара болуп атасыз да, сонун жуп болмоксуз. Социалдык тармактарда сиздин башка кыз менен түшкөн видеолоруңуздарды көрдүм эле, мындай экөөңөр мындай сүйүшкөн катарында чагылдырыпсыңар да. Ал жөн эле образбы же ал кыздын сиздин жашооңузга тиешеси бар, сиздердин мамилеңиздердин бузулушуна? Ал бузулгандан кийинки болгон окуябы, чейинби? Ал 1 жыл мурунку болчу да. 1 жыл мурунку эле видео болчу. Жакында эле жүктөдүңүз, Ооба. Неге? Ошол учурда да кандай десем, ошол учурда бир аз эме болуп жүргөнбүз да. Депрессия. Ошондой болуп жүргөнбүз, анан ал эми ырга жүктөлгөн эле видео болчу, мындай эле видео болчу. Ал экөөңөр мамилеңер жок, Жок, ал мындай эле мамиле эч кандай нерсе жок. Тилек мырза, сиздин жашыңыз канчада? 30. Экөөбүз тең экенбиз, как раз. Сиз окончательный решение кылып, жок, мамиле болбойт деп атпайсызбы? Анан мындай мен сизден жүзүңүздөн көрүп атам да, мындай Нурзада айым жок болуп атпайбы? Мына Нурзада айымга болгон мындай таарынычыңыз, силердин ортоңордо 3-чү адам киргендей мамилеңергечи. Ооба. Ошондой сезилип атат да. Ким тараптан кирди 3-чү адам деп? 3-чү адам ушу мен Нурзада тараптан киргенби деп ойлоп атам. Сиз чота эркек баягы чечим чыгарганда ушундай чыгарат да, окончательный жок болбойт, болду депчи. Анан сиз жашыңыз 30га келиптир, кийинки мамиле болуп кала турган болсо башка кыз менен деле дагы 1 жыл күттүрбөй эле 1-2 ай сүйлөшүп үйлөнүп кетиңиз. Ата и так ар жакта 30 жыл чогуу жашайсыз, аны 1 жыл мамиле кылып, жакындашып, билишпей эле. Берер кеңешим да. Кеңешиңиз жакшы экен. Ушул кеңешти өзүңүзгө да кылайм, буюрса сиз дагы 2 ай ичинде таап туруп, чайга чакырып үйлөнүп кетиңиз. Рахмат. Балким эми мен кетирген катан сизде кетирбей, буюрса ошондой болуп кетсеңиз жакшы болот го деп ойлойм. Эми ал өзүнүн менин жашымын өтүп аткан нерсени силер билбейт экенбиз да. Сиздин жашооңордо өтүп аткан нерсе мен билбейм да. Анан биякта туруп жөн эле сүйлөп берет экенбиз. Бирок сүйлөгөнгө да туура келет экен да. Силерде ушундай суроо берип атканга туура нерсе да. Ошол. 3-чү адам кирдиби же кирбедиби? Жок, кирген жок, эч ким деле кирген жок. Болгон эле келишпестик болду, ооба. Сизге ийгилик каалайм, Тилек мырза. Рахмат. Бактыңызды таап кетиңиз. Анан акыркы жыйынтыктоочу суроо болсун. Мен ушул элдин астында мына ачыктап коеюн деп келдим деп атпайсызбы? Мындай учурда эч кимге мамиле кылганга жетише элексизби же барбы?
мен барып эфирден айтып келейин деп келген жоксузбу? Чекесин чыгарып айтсаңыз болот. Нурзадага биринчиден Нурзадага ошо бакыт каалайм. Жакшы кыз. Эмне үчүн мына жакшы кыз деп атасың? Эмне үчүн жакшы кызды кое бербейдиң дешиңер мүмкүн. Эми жакшылар балким жакшыларга да татыктуу болуш керек да. Балким мен ага татыктуу болуп калдым. Балким ал мага татыктуу болуп калды. Эми ким билет да? Ошо бакыт каалайм. Өз бактысын таап, буюрса, бактылуу, мыкты, жакшы кыздардан болсун. 1 жыл өткөн убакытта эч кандай таарыныч жок. Ан деле мага наразычылык деле жок. Экөөбүздөн бири-бирибизге мен бияка кетип аткан айткан элем. Биякта отурганда тарбиялап алам депчи. Ал да мени тарбиялап алам деген жакшы сөздөр бар болчу да. Биз ошол нерсенин үстүнөн иштедик. Ал өзү деле билет болуш керек, тарбиялап алам деген нерсени ал өзү жакшы билет. Көптөгөн нерселерди мен үйрөттүм го деп айта алам. Ал мага өзүнүн мындай жүрүм турум менен ал мага көп нерсени үйрөттү да. Ошо бактылуу болсун. Мен болсо бактымды тапканын мындай 1-2 кадамын акырындан таштап келтем го деп ойлойм. Мына ушуну айтпадымбы? Эми азыркы биздин тил менен айтканда, долбоордун тили менен айтканда Чайлашуудасыз. Чайлашууга бартабыз го буюрса. Демек, жакында жаңылыктар болуп калышы мүмкүн экен да, мурунку мамилеңизден, бул мамилеңизге алган баягы сабагыңыздан улам. Эгер окшошуп кетсе, эрте эле үйлөнүшүңүз мүмкүн экен да. Ооба, биз да ошо азыр даярданып атабыз. Даярданып? Эми мындай тойгобу? Башка нерсе кушпаса да, башка жактан даярданып атабыз да, көп нерселергечи. Балким той болуп кетеби деп мына жакында эле барып көлгө. Ар жак бул жактар даярданып, бияктан даярданып ошол нерсеге баратабыз. Эми бирок аз монтип туруп айтып алсаң болбой да калышы мүмкүн да, азыр уруп калат экенсиң кантип. Анан эми жакшы жаңылык болсо албетте бөлүшөбүз го деп ойлойм, жакка келип. Ошол. Түшүнүктүү анда. Ооба. Бул сүйүү майданында ар кандай биздин жаштарыбыз табышат, айрымдары достошот, айрымдары баш кошот, айрымдары чогуу жумуш кылып калышат. Деги эле бардык жактан жакшы жакка үндөгөн биздин долбоорубуз бар. Эми тилекке каршы айрым учурларда мына ушундай эки жолго түшкөн да учурлар болуп атат. Эгерде мындай бир жагынан караганда ошо созбогосоңуз жакшы болмок экен деп айтканыбыз менен, эми бизге караганда жогору жакта баарын карап тургандар да бар дегендей. Анын сыңарындай башкысы ушул баш кошкондон кийин эки жолго түшкөндөн Кудай сактасын. Эң башкысы ошол эч кандай олуттуу кадам таштаганга чейин ушул чечимге келгениңиздер туура болгон окшойт. Анткени биз Нурзада менен да редакцияда байланыштыр. Анда эле мындай наразычылыгы жок. Экөөбүз чоңдордой эле эки жолго түштүк. Болгону эфирге барбай эле коеюнчу деп сураныптыр. Эмне дейсиз, экөөңүздөргө тең талапкер күтөбүз дейин десек катышуучу эмессиздер. Жашоодогу талапкериңиздерге жолугуп, экөөңүздөр тең бактылуу болуңуздар дейли. Рахмат. Тилек мырзаны биз катарыбызга алып калдык. Бүгүнчө конок болуп келгенге жараша эфирде дагы студияны сагынып калсаңыз керек. Анда биз андан ары карай уланта турган болсок, биз бул жакка талкуу майданыбызга Эсен менен Гүлнараны чакырабыз. Ушинткенде эле бул жака чыгып туруп эки жолго түшүп кетишчү эле. Кандайсыздар? Мынча күйөрман топтобо качан жетиштиңиздер? Мамилеңиздерге күйөрмандык кылып атышат го. Айтыңыздар. 2 жума болду экөөңүздөр. Ооба, мамилебиз жакшы эле болуп атат, бирок дос катары. Ошо Эсен сиз деген боюнча экен. Сиз деген боюнча келиптир. Ашын айтам. Кандай болду негизинде? Баштан аяк жакшынакай айтып бериңиздерчи. Кызым менен тааныштым. Чай беребиз десем, чай бербей койду деп. Тамаша. Барып узатып бардым, жаңы эле операция болуп чыкпады эле. Ичи оорубасын, оор көтөргөнгө болбойт экен деп. Жүрдүк, жазышып аттык, жолугуп аттык ортодон. Эсен мырза аябай мындай внимательный экен да, анан бияктан эфирден кийин чыгып атканда ой, эмне кантип ошол сумкаларыңызды көтөрүп алдыңыз? Бул кантип алып келдиңиз деп атпайбы?
давайте үйгө чейин жеткизип коеюн деди да. Я говорю, а таксини ким чакырат десем, конечно, сөзсүз мен чакырам дейт да. Анан я говорю, мен өзүм эле чакырам азыр деп койдум да, чакырдым да. А кимиси төлөйт десем, мен төлөйм дейт да. Анан акырында сонун мамиле го. Анан акырындап мен заказ бердим да, өзүмдүн картам менен төлөнсүн деп заказ берип койдум. Анан тияка үйгө жеткенден кийин давайте үйгө чейин, квартирага чейин, эшикке чейин киргизип коеюн деп киргизди дагы. Анан таксиден төлөнүп кой да, не переживай деп мен айтып атпаймынбы? Нет деп анан унутуп калды же эмне. Анан үйгө киргизгенден кийин смотрю, сөзсүз чытап койду да акчасын мага. Молодец экен, аябай мындай. Азыр эркектик сапаттан кете элекпиз, 50-ге 50 деген деңгээлге жете элекпиз. Эми кантип төлөтөсүң айымды? Өзүң чайга чакырып атсаң, операция болуп жаңы ооруп жүргөнү көрсөң, үйүнө жеткирип. Аябай чоң эрдик кылыпсыз, Эсен мырза, бир кол чыгып коюңуздарчы. Чоң эрдик деген эмес, баягы. Бизде кыргыздын жигиттери бүт эле ушундай го дейм азыр. Ошол жеткирдик, жазышып жүрдүк. Анан ортодон мен жумуштарым болуп көлгө кетип калдым. Кийинки эфирге келердечи. Анан дагы романтикалуу жолугушуу болдубу? Романтикалуу жолугушуу, мен сиз жооп берсиз. Сизге романтикалуу эле болду. Биринчи күнүнөн сразу такси менен кетип атканда сураган, качан жолугалы деп. Мен айттым, давайте жакында балдарды алып, чогуу бир жакка баралы, паркка алып барып, экөөбүз как раз киргизип коюп паркка. Экөөбүз отуруп чай ичели, сүйлөшөлү дедим да. Анан азыр балдарым ооруп атат деген да. Анан экөөбүз эле жолугабыз дейт да. Мейли деп, анан жумуштар болуп калды, меники да жумуштар болуп калды. Бул жактан да жолугуу болгон жок биринчи жумада. Анан Эсен мырза көлгө кетип калды жумуштары менен. Постоянно чалыштык, чалып атты KFC-ден. Биз редактор эжебизди больницага барганда ошол барар алдында катышуучулар менен отуруп калып, ошол жактан бир кафеден жолугуп калдык. Анан ошо кайра сен айтып берчи, пожалуйста. Ошол анан мен ошол күнү как раз Бишкектин 148 жылдыгы эмес беле. Анан как раз Тимур мырза, Бейшен мырзалар ырдайт экен, барып көрүп келели жүрүңүз десем, мен встречам бар азыр жумуш менен деп. Гүлнара айым кетти, биз Төлөгөн мырза экөөбүз площадька бардык. Анан эң башкысы ошол жакта кызык нерсе болду. Площадька жетерде мен Төлөгөн мырза экөөбүз Төлөгөн мырзаны тамашалап бараткам. Гүлкайыр депчи. Кетип баратсам эле, карасам эле алдымда Гүлкайыр турат, баягы. Кыргызда жакшы сөз бар го, эшекти сөз кылсаң кулагы көрүнөт депчи. Чыгып калып Төлөгөн мырза көзү токтоп калбаду. Учураша албай. Анан экөөнү учураштырып, аябай жүрүп, андан кийин Гүлнара айымды күтүп, анан мен балдарымды үйгө камап келгем. Кызым чалып атага кечкирип кетти. Сиз бүгүн өзгөчө сүрөт атасыз. Кечкирип кетти, келбейсизби, коркуп атам дегенден анан Гүлнара айымга чалып, Гүлнара айым жакшы экен, түшүнөт экен. Ушундай болуп атат, шарт ушундай болуп атат десем, макул анда балдарыңызды караңыз деп анан үйгө кеткем. Ал күн ошондой болду да, жолугушуу көп болбой калды. Бир магазиндин открытиясына чогуу бардык, эмне деген магазин да? Барып, ошол жактан Гүлнара айым дагы аябай өзүнүн мыкты деңгээлин көргөздү. Торту кесип берип, оозго салып. Элдер дагы. Тамаша экенин билем го, негизичи. Ошол анан Гүлнара айым экөөбүз мындай эме деңгээлге мындай дос катары ашык мамилени көрө албай койдук да. Достору торт кесип оозуна салбайт го бири-биринин. Эми как эжешке катары салып койду да. Сыра бар? Саламатсыздарбы? Да, бир жолу сиз Эсен мырза билесизби, баягыда Касиет айым сизди чакырганда
аябай мындай сезим бардай эле бул айымды тандап кеткенсиз, тиги айымды чанып туруп. Анан сиз баарыбызга билдиргенсиз, мен сезимим бар, ушу айымды жактырып атам деп. Анан сиз 25 жаштагы бала эмессиз, Гүлнар айым да 25 жаштагы кыз эмес. Могу айтып берип аткан жолугушуңар бул жана кички балдардын жолугушунда, кички балдардын сүйлөшүүсүндө болуп калыптыр. Магазиндин открытиясына дейсиз, ачылышына дейсиз, силер чайда жүргөндө таанышуу чайында жүрөсүңөр. Антип жумуш менен мамилени аралаштырбаш керек деп ойлойм. Гүлнар айым айтып атат, балдарыбызды ойнотуп келели, тияка апарып келели десе, сиз жок деп баш тарттырсыз. Сиздин оюңуз эгерде мындай серьезный болсо, эмнеге балдар тоже силер менен жолуксун, чогуу отуралы деп ошондой эмемен барбай, наоборот жок деп салдыңыз. Анан эмнеге жолугушуңар нормальный болгон жок, анткени 2 жумадай болуп калды уже чайга чыкканыңарга. 2 жуманын ичинде жок дегенде хотя бы 3 жолу жолугушуңар керек болчу. Анан жашынакай бир романтикалык обстановка болуш керек эле да. Анткени сиз жөн эле мынтип макул чакырып коеюнчу деген эмессиз. Сиз ошо көзүңүз жанып чакыргансыз. Эмнеге жакшы аракет кылган жоксуз? Эмнеге кыздарыңызды тааныштыргыңыз келген жок, балдарыңызды? Ооба, мен Гүлнар айымды чакыргам. Биринчиден мен Кайсет айымды чанып чакырган эмесмин. Мен өзүмдүн чечимим менен Гүлнар айымды чакыргам. Экинчиден экөөбүз жумуш тууралуу жолуккан жокпуз. Биз ош жерде чайлашып отуруп романтический эле сонун элечи. Анан ош жерден бирөө чалып калды. Анан чогуу барып жүрү эсен, чогуу барып келели деди. Анан мен макул деп чогуу барып келдик ал открытиясына. Анан угуп туруңуз стаканса. Мен сизди уктум, а? Жок. Айта бериңиз. Болушу ушул болсо эмне дейсиң дегендей. Ошол үчүнчүдөн Гүлнар айым экөөбүз аябай эле телефондон тынбай, видеовызовдон тынбай сүйлөшүп, сезимдерди ачканга аракет кылдык. Анан мен Гүлнар айымдан сурадым, мага ачылып атабы сезимдериңиз? Чота ачыла албай атат. Менден сурады, меники да ачыла албай атат дедим. Анан биз бул жерге ошо изденип атабыз да, өзүбүздүн адамыбыздычы. Өзүбүздүн адамыбызды изденип атабыз. Изденгени келген. Ушул сурадыңызбы ачык? Ушул суроону түз берип сурадыңызбы? Мен баарынан эле сурайм ошентип. Мага сөзүңүз ачылып. Сон ар адам ар кандай жол менен барат да. Анан бул жерде баары ачык болуп аткандан кийин. Ооба. Эмне дедиң эле? Унутуп калдым. Неге аракет кылбай балдарыңарды тааныштыралы десе жок дедиңиз? Ооба, мен балдарымды жолугуп келмекмин. Келмекпиз. Мен балдарым грипп менен ооруп калды. Анан келип Гүлнар айымдын дагы сулуу кызына грипп жугуп калбасын деп мен балдарымды алып келе алган жокмун. Камкордук. Билесиң, жазгы грипп оңой менен айыкпайт. Сиздики мындай болуп калыптыр да, бармакмын, кылмакмын, келмекмин, сурамакмын деп сезим ачылыш үчүн аракет кылыш керек. Антип жатып алып эле телефон чалып, сезимиң ачылып атабы, ачылбай атабы деп. Эми бул чоң кишилердин эмеси эмес да, кыла турчу нерсеси эмес. Жок, сиз ойлоп атат окшойсуз, сиз ошондой ойлоп алдыңыз сизчи. Биз чоң эле кишилердей эле сүйлөштүк. Магазин ачылышына барган, Жок, магазин ачылышына ортодон эле болуп кетти. Калган шашпай экөөңүздөр талкуулабасыздар, дагы суроо барбы? Экөөңүз диалог болуп кетти. Суроо бар Гүлнар айымга. Сиздин эмне себептен сезимиңиз ачылбай койду? Эсен мырза эмне кылыш керек эле? Сиздин сезимдериңиз Эсен мырза жакка ачылганга. Кайта келди го, ушул суроо бирөөгө бергем. Эсен мырза биринчиден бул жакка чыкканда менин макулумду эч ким сураган эмес да. Сен чыгасыңбы, даярсыңбы деп. Макул деп бияктан настроенияларын бузбай эле макул деп мындай чыгып кеттим да. А так менден сураса айтмакмын ошол жактан. Мен башка башка пландарым бар болчу. Ошон үчүн азыр деле ал пландан мындай кайта элек. Кайсы план? Кандай план? Мен бир мырзаны күтүп аткам. Бүгөн мырза эмеспи? Биздин арабызданбы? Ооба. Анан бул жактагы бир катышчу мырза менен балким сүйлөшүп көрсөмбү деп ойлорум бар болчу. Аны күтүп аткам өзүм деле. Анан Эсен мырза чакырып калгандан кийин мейли деп чыктым, бирок мен макулумду сураган жок да ошол күнүчү. Анан тойдо отурганда эсептеп настроением жакшы болгон үчүн башкача ойлонуп кеттим да. А так
Балким деппи? Да, балким деп көрдүм, анан суроолор да болду мен жактан, мындай көрөйүнчү жакшылап дедим да, Эсен мырза кандай экен, балдар менен жол көрөйүн балдарын, балким балдары мени жактырып калат, балким биз балдарыбыз кошулуп жакшынакай болуп калат деп ойлордо ошол бир эки жолу чакырып койдум. Негедир өзүбүз эле жолугалы деди. Ошо анан сезим серьезно, мага чын айтканда мындай аябай серьезный башынан баштап серьезный болгондой көрүнбөдү да. Ошон үчүн сезимдер ачылбай койду. И жаш айырмачылыгыңардагы орду барбы? Экөөңөр сезимдер ачылбай койгондукка себеп болду деп ойлойсуңарбы? Канча жаш эле айырмачылык? 9 жыл айырмачы. Сиз 30-дасызбы? Мен 39-дамын. 39-га чыгып атам. Ошол 8 жыл айырма, 8-9 жыл айырмабыз бар экен, бирок анан ал жашка көрө эмес да. Эсен мырза аябай мындай кандай болот? Аябай тын экен да. Мен өзүм да тын десем, бул менден да ашып кетет экен да. Анан тур бас дегенде мындай кандай десем, айта албай атам азыр сөзүмдү. Тыныраак айым керек деп ойлойм да. Мен болсо уже жашоодон көп нерсени көрүп, уже я хочу мындай спокойствие керек да магачы. Азыр мен Эсен мырза там мындай план, мындай кылсамбы жумушту, мындай бизнес кылсамбы, мындай кылсамбы деп ойлор менен жүрөт да. Бирок анысы жакшы. Мага уже более стабильность керек да. Анан ошолорду ишке ашырып калган керек экен да сизге. Стабильный керек да. Мен тем более мен аябай мындай кандай десем, семейный адаммын да. Мага азыр турмуш куруп, бала төрөгүм келатат, дагы бирса кечинде күйөөмдү жумуштан тосуп алып, үй бүлө менен болуп, андан эс алганда үй бүлө менен болгону ошол да меникичи азыр жүрөгүм аябай ушуну каалап атам. Эсен мырза мындай резко туруп кетет. Жаман эмес, жакшы да, просто бул өзүнө бир аз тыныраак айым керек деп ойлойм да. Билбейм, может Гүлнар айым. Ошондо экөөңүздөр сурообу? Гүлнар айым бул жерден таарынып атпайбы? Чыгарылышта менин жообун сурабай эле чыгып кеткем, сыйлап чыгып кеткем дегенсипчи. Сиз бул жерден айткансыз, я бы тоже хотела бы такие чувства депчи. Кыз жигит болуп жүргүм келип атат. Прямой заказ кетти дегендей эле кылып айткансыз да. Анан мен байкашым боюнча, мен угушум боюнча Эсен мырза көлдө эс алып жүрүп, биздин бир катышуучубузга түнкү 3-тө чалыптыр. Анан ал катышуучубуз келип Гүлнар айымга айтат, мен угушум боюнча. Угуп калгам да ал сөзүнчү. Анан Гүлнар айым аябай кызганыппы, билбейм, Эсенге чалып, эко разборка болгонбу ошондой да. Анан менин суроом болуп атат да, сиз бул жерден Гүлнар айым жашынакай эле ой менен чыккансыз. Эсен мырза менен, может ошо балким ошо звоноктон кийин сиздин оюңуз өзгөрүп калды. Анан Эсен мырза, сиз эмнеге Гүлнар айымды чайга чакырып алып, көлдө жүрүп, бирок түнкү 3-тө башка кызга чаласыз? Биздин эле катышуучуга. Өзүңүз билесиз. Ошону тактап айтып берип кетпейсиңер. Ал күнү көлдө байкелер менен эс алып отургам. Эс алып отуруп эле Instagram чукулуп эле чалым кетиптир. Иә. Өзү эле эмес. Мындай баягы ал күнү Гүлнас айым. Мындай мен калп айтканга мындай эмем талантым жок да. Ачык айтам. Ал күнү негизи жумуштап Бегай айымга чалам деп Сымбатка чалып алгам. Адашып. Ооба, сизге чалам деп. Мага зачем? Жумушум бар эле, бир нерсени сурайм деп. Түнкү 3-төбү?
Эми мен билбей калдым да, көл жээгде отуруп түнкүчпү. Сыммат. Жок, караңгы болчу. Анан көл жээгде отурганбыз. Эми байкелер менен отурганда түшүнөсүздөр да. Анан мен саатты караган эмесмин чындыгында. Бирок канча экенин билген эмесмин чындыгында. Анын эч кандай мамилеге тиешеси жок. Эч кандай мамилеге тиешеси жок. Макул. Ошондо жыйынтыктай турган болсок, экөөңүздөрдүн мамилеңиздер достон ары карай кеткен жок. Эже иниден ары карай кеткен жок. Эч кандай мамиле уланышы мүмкүн эмес, ооба. Мен Эсен мырзаны күйөө катары мындай көрөйүн деп бир аз көрөйүн дедим, аракет кылдым, бирок болбойт экен, көрө албадым. Ошон үчүн дос катары болгону мындай жакшы эле Шайыр мырза. Ошондой эле мамиледе калалы, дос катары болуп. Макул. Анда экөөңүздөргө тең, бул катышуучуларыбыздын экөөсүнө чейин Эсен мырзага дагы, Гүлнара да кайрадан талапкер күтөбүз. Биз андан ары карай берүүбүздү улантабыз. Кайрадан биз бул жака талкуу чордонуна Тимур менен Жаңыл мырзаны чакырабыз. Экөөңүздөр түспөлдөш кийинип келсиздерби? Атайынбы же дал келүүчүлүкпү? Саламатсыздарбы, Гүлнара Сайым, саламатсыздарбы катышуучулар. Ал эми биринчи жолу эмес, жөн эле болуп калып атат да. Случайно. Баягы да кызыл көйнөк кийип келиптир, мен өзүнчө эле. Окшош кийинип калып. Кызыл. Бул бир нерседен мындай белги берип аткан жокпу? Балким. Ким билет. Ошо буйруса бир чайга чыгып келдик дагы бир жолу. Биринчи жумада жөн эле тааныштык, анткени мен эстете кетейин, жакында эле келгем Долбоорго, ошондуктан жаңы таанышып жүрдүк биринчи жума. Ошо экинчи жумада кичине көбүрөөк убакыт чайга чыктык. Анан чайыбыз жакшы эле өттү. Сейилдеп, кофейняга отуруп, сүйлөшүп, мен биринчи жумада айткан сөздөрүм туура эле экен. Ошо дагы бир жолу Жаңыл мырзага баа бердим. Балким Жаңыл мырзада деле сөз бар. Келиңиз. Ооба. Сүйлөштүк. Эми суроолорду бериштик. Сразу эле айта кетейин. Жакшы эле байке экен, бирок ачыгын айтканда мындай сезимдерим ачылган жок. Менин дагы байкенин деле сезимдери ачылган жок. Мындай таанышуу чайы болду да. Тааныштык, бири-бирибизге суроолорду бериштик, максаттарыбызды билиштик. Бирок мындай экөөбүздөн тең мындай сезимдер ачылган жок. Ошол. Аягында айтайын деп аткам, мейли. Чогуу биз акылдашып келген чечимибиз. Ошондуктан ошо дос катары эле калалык деп чечтик. Анткени дос катары биз жакшы суюрматта сүйлөшөт экенбиз. Жаңыл мырза негизи эле аябай активный кыз экен. Мындай кандай десем, менин оюмча бир токтоо, бир балким красавчик бирөө келип калса, балким чайга чыгып болуп кетчү дейт да. Анткени мен өзүм мындай, мен дагы активный, экөөбүз тең активный болуп, балким ошон үчүн пока что сезимдер ачылган жок. Бирок биз ошо сый-урмат менен эле дос болуп калайлык деп чечтик. Ошо. Гүлнара, суроо барбы? Тимур мырза, сиз бул акыркы жумадан сиз жактан кандай аракеттер болду эле? Мындай жолугалы, сүйлөшөлү деп жолуккан жоксузбу? Эң сиз жакшы көргөн суроо экен да. Сизге да ушул суроо келет, сиз дагы бересиз. Жакшы, ооба, биз эки жактан тең жакшы эле кадамдар кылдык. Бири-бирибиз менен сүйлөшүп аттык, Instagram мененчи. Ал эми чайыбызды биз жумасынын башында эле кылганбыз. Ошондуктан мындай бир чай ичип, бир чечим кылып, андан кийин биз ошо дос катары эле сүйлөшүп аттык. Жанакы балким Instagramдан Гүлкүмүштө бир нерсе көрүп калсак жиберип коебуз, ушундай сыяктуу эле дос катары кылып аттык. Анан бирок ошо чечимибизди так аткарып, эми менин оюмча дос катары деле мындай кыз жигит менен сүйлөшсө бир аз туура эмес деп ойлойм да. Ошондуктан балким жумуш боюнча эле сүйлөшөбүз эми. Ошондой. Ал эми аракеттер албетте эки жактан тең болду. Биз биринчи чайдан кийин эле чечим чыгардык да.
кандай аракет кылдыңыз ушул айтып бересизби, мындай белек жиберип, кафеге чакырып, мындай конкретно? Просто мен просто Жаңыл мырза менен жакшы Жаңыл мырза менен жакшы сүйлөшөбүз да, анан өзүм деле сурадым, кандай жолугуп атасыңарбы, жакшы элеби, мындай вниманиясын берип атабы, сүйлөшүп атасыңарбы, жылуулук болуп атабы, ал мырзадан интереси болуп атабы, ал өзү чакырды го сени чайга десем, бир аз мындай азыраак болду дейт да бул жумада. Ошол үчүн сиз полный 100% аракетиңизди кылдыңызбы, же өзүңүздүн уже мындай желанияңыз кетип, мындай кандай бул уже желанияңыз азайып баштадыбы өзүңүздүкү? Сурооңузга рахмат. Сезимдер пайда болуш үчүн менин оюмча бул белектер 100% кереги жок деп ойлойм да. Анткени сезимдер жөндөн жөн эле пайда болот. Сезимдер пайда болуш үчүн атайын мындай белек тапшырыш керек деген эреже жок. Анан бул суроого эми анда Жаңыл мырза деле жооп берсин. Мен буга чейин айтып кеткем, көңүлүңө жакпаган адам болобу, жаккан адам болобу, негизи белек менен көңүлдү ээлей албайт адам. Анан белек боюнча айта кетсем, мага носки подарок эткен. Ошо неме сонун носки болчу. Өтө оригиналдуу белек болуптур. Ошол мага кандай белек болсо деле мен эси чын жүрөктөн берилсе ыраазы болуп кабыл алам. Анан бул жерде Тимур байкени деле жештин кереги жок. Анткени эки тараптан тең чечим чыгардык. Негизи менде деле аябай мындай сезимдер ачылып кеткен жок. Тимур байкеде деле эки жумада мындай аябай көп убакытты алды дегендин кереги жок. Мындай билишүүгө бул аябай норма деп ойлойм. Экөөбүз мындай так чечишип алдык. Убакытка өкүнбөйбүз, кеткен убакытка. Ошол. Рахмат. Ал белек берген негизи сүйлөшүп атканда баягы ошо тоого барып келем деп атканда, анан ошо буту үшөөсүн деле бир жакшы жулуп айпак мындай кооз экен да, ошону эле берип койгом. Аны айтпай деле койсок негизи болмок. Ладно. Ошо, рахмат. Тимур мырза, саламатсызбы? Менин суроом сизге. Ошондо Жаңыл мырзаны кандай унаа менен айта аласыз, сүрөттөй аласыз? Мисалы үчүн Гуля Mercedes AMG 6.0 беле? Ошондо Жаңыл мырза эмне машина болуп калат? Чисто кызык болуп атат. Рахмат. Сурооңуз жакшы экен. Машинага салыштырган каяктан чыкты негизи? Адамдар ошо жакшы көрүп калышкан ошол суроонучу. Өзүңүз баштаган турбайсызбы? Мындай да, Гуляйымды неге мен машина менен салыштырдым? Анткени Гуляйымды мен көп убакыттан бери билем. Биз Москвадан бери таанышпыз. Ал жасаган жумуштары, аракеттерин мен көргөм өз көзүм мененчи. Ошондуктан аны салыштыралым. Анан биз дос катары аябай жакшы мамиледе болчубуз көп убакыттан бери. Ошондуктан салыштырганга мен укугум бар болчу да. Ал эми Жаңыл мырзаны биз жаңы эле 2 эле жума болду жакшыраак таанышканыбызга, ошондуктан мен эч кандай автоунаа менен салыштырбайм. Ошондуктан ушундай жооп берип коеюн сизге. Ал эми Гуляйым жөнүндө сурасаңыз, мен мисалы жооп бермекмин. Ошо, рахмат. Бегайдын суроосу менен жыйынтыктайлы. Бер абай. Суроом, по-моему, мырзага. Мне кажется, сиз өзүңүздү спасатель Малибу сезип берет окшойсуз. Себеби деген бул жакта Жаңыл мырзага жанагындай эфирден конфликт болуп кеткенинен, анан сиз бул жакка чыгып туруп, Жаңыл мырзага барды жабылып атат. Я типа спасу ее, я поддержу ее деп чыккансыз да ошо уран мененчи. Анан ошо эфир бүткөндө деле бул жакка жеңил бийге барды чыгып атканда сиз даже чыкпай койгонсуз. Ошондо кайсы максат менен чакыргансыз кызды чайга? Рахмат. Биринчиден спасатели Малибудагы спасательдер негизи эле сонун адамдар. Ал эми мен аны куткарам деп чайга чакырган эмесмин. Сиз балким укпай калгансыз. Биз таанышайлык деп эле чакыргам. Мен колдоп кетейин, бардыгы бул жакты Жаңыл мырзага жабылып атат деп ушундай сөздөрүңүз бар болчу? Жок, мен ал сөздөрүм сиз төртөөңөр тең каршы чыкканда Жаңыл мырза эч өзүнүн сөзүн берген жок, өзүнүн сөзүн так до конца оюн айткан деп ошондо ушул жөнүндө айткан да. Мен аны чайга ушул үчүн чакырган жокмун деп айткан эмесмин. Ошо. Сиз жооп бересизби дедиңизби? Ал бийлебей койгон боюнча мен өзүм бийлебейм деп айткам.
бул жерде мындай сыйлабагандыктан эмес, вальска түшкөндө айтып атат. Сыйлабагандыктан эмес же башкадан эмес, просто мен өзүмдүн эрежелерим бар да. Эми жашоодо мен турмушка чыккан жолдошум менен гана билейм, жолдошумдун гана колун кармашам деген ушундай талаптарым бар. Ошол үчүн бийге чыккан эмесмин, туура түшүнүп кабыл алган. Сиз Instagram желесинде видеоңузда жашынакай эле видеолор жүрөт го? Жок, биринчиден айта кетейин, бул вальс деген бий Жаңыл мырзага суроом бердим. Сиз бийлеген, сиз деле бийлеген жоксуз менин оюмча. Мен эч ким сизди болуп чайга чыга алган эмесмин. Жок, моменте. Бул жакта бүт бар тең бийлеп атты, биз эле бийлеген жокпуз. Анткени биз жаңы эле чайга чакыргандан кийин таанышышыбыз керек да, биринчи. Балким биз азыр жооп берип коеюн. Эки жолго түшүп калабыз. Анан ошол видео бийлеп аткан жерде мен аны кучактап турган жер бул негизи мен туура эмес деп ойлойм да. Анткени биз тааныш болсок, дос болсок, хотя бы бир дос мамилебиз бар болсо, анда балким бийлемекпиз да. Бирок биз экөөбүз чогуу чечим кылдык. Буну бийлеп эле койлук. Чайдан кийин балким баары жакшы болуп кетсе, анда бийлесек, анда ыңгайлуу болот да. Ошо. Сиз ошо күнү чайга жөн чакырган жоксуз да. Таанышайын деп чакырдыңыз да. Мен сизге болгон байкоомду айттым. Бул жерде актанбай эле коюңуз. Жок. Жаңыл мырзага чын чычалайт дегенде актанбай эле коюңуз, экөөң ортоң туура болуп актанып Жок, сиз туура эмес ойлоп турсуз да. Жаңыл мырзанын суроосуна мен кайра да суроо берсем микрофонду алып жооп берип атасыз. Жаңыл мырза айтып атат, мен эч ким менен кол кармашпайм, кучакташпайм деп. Instagram желесинде жашынакай эле видеолор тартып жүрөт. Азыр. Актанбай эле коюңуз. Мен болгон байкоомду айттым. Сиздин сурооңузга жооп берейин. Оюбузду айта кетүүгө укугубуз бар. Сүйлөп бүттүңүз. Рахмат. Дагы бир жолу айта кетейин, бул Instagram'ын жакшылап карасаңар, ошончо көрөт экенсиздер, анда жакшылап караңыз Instagram'дычы. Эч ким менен бул Жаңыл мырзайым эч ким менен кучакташып бийлеген жок ал жерде. Биз мисалы биздин коноктор келди эле Кореяданчы. Ошолор менен чогуу бийледик. Ал жерде кучакташкан эч нерсе жок. Ошондуктан ушундай видеолорду чыгарса болот деп ойлойм да. Ал эми вальс бийлеп кучакташып жүргөндө анда башка ойлор болушу мүмкүн. Балким адамдар бул долбоорду көрбөйт. Балким алар случайно эле ошол видеого келип калат, көрүп калат, анан жооп алдык. Анан жаман ой болушу мүмкүн да алардачы. Актанбай эле коюңуз, мен болгону байкоомду. Сизге жооп берип коеюнчу. Рахмат. Актанбай эле коюңуз, жообузду эле керек. Актанган жок эч ким. Сиз актануу деген сөз негизи маанисин туура эмес түшүнөт экенсиз. Неме? Жок, мен сизге туура эмес жериңизди көрсөтүп атам, Мен айтпадым актанбай эле коюңуз деп. Аз дагы бир жолу айтып коеюн сизге. Сиз Instagram жөнүндө туура эмес айттыңыз. Мен сизге ошону айтып атам. Ошого жоопту Жаңыл мырза өзү айтса. Мен да Тимур байкени колдоп кетем. Ал жакта Instagram'да мен бир да бала менен жетелешкен же жаман эч нерсе жок. Мен ал өзүмү билем. Ошондуктан азыр байкадым деп элге дагы башкача ой салып коет атасыз да. Мен даже дос балам менен да жетелешпеген, кучакташпаган кызмын. Билебейм. Буну деген чечип алганбыз. Бул жерде ошол буну деген такалаштын кереги жок. Неге бийлиге чакырбадың деги бу депчи. Жаңыл мырза, дагы айта кетейин, мен такалаган жокмун. Сени дагы, мырзаны дагы. Мен болгону байкоомду айтып кеттим. Ошо байкооңузду такайтым да, мен байкоомун исходя, мен байкооман суроо чыкты. Анда эмне себептен чакырдың деп. Жаңыл мырза ушунча аябай элдин үстүндө сөз болуп, Жаңыл мырза кыздардын баары жабылып кетти деп, ажылдап кетти деп сөздүн үстүндө турганда он таки вышел. Мунун актануунун кереги жок. Сиздин көз карашыңыз боюнча, Бегай, сиздин оюңуздун жыйынтыгы боюнча ошентип ойлоп калдыңыз. Булар ал суроого жооп беришти. Андай эмес, чындап эле таанышып көрөлү дедик дейт. Негизи азыркы жаштар аябай ыймандуу болуп кеткенбизби деп атам да. Мындай, эми бийлеп койсо эмне болот экен, эми чайга чыкпаса деле мындай чыгып, мындай жентилмендик кылып эркек мындай колго тартып мындай бийлеп деле койсо эчтеке болбойт го дейм. Мурунку ата мен мисалы видеолорду көргөм да, эч кимди тааныбайт, жөн эле вечеринкада отурат, чоң кыз сиз менен бийлеп коелу деп бийге тарткан видеолорду деле көргөм да. Караганда азыр эмне барып эмне кучакташып алган жоксуңар, жөн эле бийге бир бийлеп 3 мүнөт бийлеп койдуңар, эчтеке болбойт го дейм. Тем более монда эмеге чайга чыгар алдында экен да, чайга чыккандан кийин экен да. Эмне үчүн кол? Бирок эми бул өзүңүздүн тарбияңыз. Бирок ошентсе дагы жигит чакырып мондай кылып атса бийлеп деле койгону жакшы го дейм. Сиз деле эме деген чыгып алып рамкадан бир аз аябай эметип калыптырбыз да, аябай. Же балким аябай жакшы тарбия алганбыз да. Сурооңузга рахмат, Тилек мырза. Мен биринчи жооп берейин, анан Жаңыл мырза жооп берем дейт.
мага бий жөнүндө түшүндүрбөй эле койсоңуз болот, анткени мен өзүм профессионалдуу бийчимин. Как раз таки именно парный танистер да, латиноамериканский бий боюнча мен Кыргызстанда чемпион болгом өз кезиндечи, жаш кезинде. Ал эми азыр сиз айтып атасыз, бундан эчтеке нерсе жок депчи. Сиз айтып атпайсыз, мен сүйлөшкөн кызым менен кызганыч үчүн ажырашып кеттик депчи, эки жолго түштүк деп. Анан мен оюм ушундай да, сиз эгерде ушундай ой менен жүрсөңүз, мен бирөө менен бийлей алам, бул бийде эчтеке нерсе жок деген, бул сиздин оюңуз. Балким башка адамдар ошол бийди көрүп алып, бул ушундай экен деп жаман ою болушу мүмкүн да. Анан бул чайга чакыргандан кийин ошол эле эфир болчу да. Биз тааныша элек болсо чайга чыга элек болчубуз. Ошондуктан бийлеген бул абдан мындай туура эмес нерсе деп биз экөөбүз тең чогуу бийлеген жокпуз. Биякта профессионалдар отурбай элебиз албетте, биз биякта деген мындай өзүнүн жубайыбызды издеп отурабыз да биякачы. Профессионалды отурсак анда сиздей болуп анда мындай болбойт экен демекпиз да. Биз эми мындай эле да. Бул эми өзүңүздүн тарбияңыз, мейли. Көз карашыңыз. Тилек мырза, сурооңузга рахмат чоң. Бул жерде аябай жакшы тарбия дегенге мен кошулам. Мен жакшы тарбия алган кызмын. Бул жерде мындай идеалдуу болуш же башка нерсе эмес. Мен чындыгында ошондой эрежем бар. Мисалы мен башка бийлерди бийлегенден уялбашым мүмкүн. Ал нерселерди эле чеги менен, бирок мындай бирөө менен кол кармашып, белдерими карматып бийлеген кыз эмесмин. Даже жигитиме деле антип бийлебешим мүмкүн. Мындай тойдон кийин гана, тойдо гана бийлешим мүмкүн деп түшүндүрүп атам. Эми сиздин жашоого болгон көз карашыңыз өзүңүзгө баалуу, меники өзүмө баалуу да. Просто бирөөнүн ой жүгүртүүсүн сыйлап коюш керек. Макул, мейли. Сүйлөй берейинби же сүйлөйсүңөр да? Сүйлөңүз. Эки тараптын тең ой пикирин мен сыйлайм. Булар туура эле чечим кылып атышат. Если сезимдер ачылбаса, анан өздөрүн кыйноо кереги жок. Анан бийге, анан бир нерсеге шылтоонун деле кереги жок. Ал Жаңыл мырза өзү айткан ой өзүнүкүнө бул деле туура. Бул Жаңыл мырза тарап болгондор деле көп, Тимур тарап деле болгондор көп. Экөөнүн тең колдойм мен. Ай, рахмат. Рахмат. Онданда өтө сонун жыйынтып койдуңуз. Башка суроолор деле жок болуш керек. Экөөңүздөр ушул боюнча мамилеңиздер токтойт. Кайрадан Тимур дагы, Жаңыл мырза дагы өзүнүн талапкерлерин күтөт. Келиңиздер. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук, Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Биздин студия дароо жандана түштү. Демек бизде талапкер бар. Анда сиздердин шаңдуу кол чабууларыңыздар менен Заринаны тосалабыз. Hoş geldiniz. Geliniz. Ornunuzdan oynasanız var. Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келдиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз болот. Атым Зарина, 20 жаштамын. Кант шаарынан болом. Эмне менен алексиз? Азыр окуйм. Студентсизби? Кайсыл кесипке окуп атасыз? Мед колледж. Микрофонго жооп. Мед колледж. Медсестра болуп экенсиз да, медайым. Буюрса, айтып калат го, мугалим менен медайымдан жакшы келинчек чыгат деп. Медайымдыкка учурда. Биздин берүүнү канчадан бери көрөсүз? Анан сиз тандап келген мырзанын кайсыл бир сапаты жакты сизге? Сиз тандап келген мырза бар да азыр бул жердечи. Ошонун кайсыл сапаты жакты? Бирөөнү айтсаңыз болот. Кандай экен? Түшүндүңүзбү суроону? Толкундантасызбы же сөз келбей атабы? Кандай мырза десе, эмне деп жооп берет элеңиз? Бир сөз менен. Кийин айтсам болобу? Болот, кийин айтсаңыз. Анда
андай катышуучулар Менин оюмча саламатсызбы, кош келипсиз. Менин оюмча бияктан баары эле билип калды окшойт. Баары эле Бейше мырза деп, менин оюмча да ошо Бейше мырза деп ойлоп атасыз ойлоп атам. Себеп эмнеге антип ойлоп атасыз? Ички туюм ушундай айтып атат да. Бейшени колдогондон уламбы? Бегай. Саламатсызбы. Мне кажется, Эмиль мырза окшойт. Жүрөгүм. Эмиль мырза постоянно айтчу го, мен 18-19 жаштагы кыздар как раз айым, сулуу айым, 20 жашта экен, эми 1 жаш эчтеке болбойтур, Эмиль ака. Рахмат пикириңизге. Дагы пикирлер бар? Кечиресиз, бек айымайм. 18-20 эмес, 18 жаштан 28 жашка чейин деп айтылган да. Аны сиз деген ошого эле токтоп туруп аласыз да. Жок, сиз. Мен оюмча 5 келген деп ойлойм. Пикириңиздерге рахмат. Башка божомолдуу түрдө пикирлериңиздер жыйынтык алган болсо, анда биздин талапкердин өзүнөн угалы. Сиз кайсы мырзаны тандап талапкер болуп келдиңиз? Атын айтсаңыз болот. Эсенбек байке. Эсен мырза, сиздин өзүңүздүн күйөрмандарыңыз көп турбайбы? Кош келипсиз. Рахмат, мени тандап келгениңизге. Кечирим сурайм, атыңызды жакшы укпай калдым мен. Зарина. Жашым 20-21ге чыктыңыз, а? Каяктын кулуну болосуз? Кант, чүйкен, а? Жакшы, рахмат тандап келгениңизге. Мен суроом болсо мындай да, Эсенбек мырза негизи 2 айдын ичинде үйлөнгөнгө даяр экен. Кимдир бирөөлө балким мен 1 жыл созуп турмун да. Созуп келип бирок болбой калыптыр. Эсенбек мырза өзү айтып атат, мынакей 2 айдын ичинде турмуш курганга даярмын деп атат. Негизи сиз бүт баарына даяр болуп келдиңиз да, бүт жактан даяр эле. Же созулабы негизи, убакыт керекпи? Канча убакыт керек негизи турмушка чыгыш үчүн сиздин? Бири-бирин биринчи жакшы тааныш керек го дейм. Ошо тааныш үчүн канча убакыт керек сизге? Жарым жыл, 1 жыл. Жарым жыл, Эсенбек мырза айтып атат, 2 ай жетиштүү деп атат да. Ата жарым жыл, 1 жыл деген созулуп кетсе, мамиле жакшы болуп кайра солкундап калышы мүмкүн экен да. Бул ал нерсе биздин башыбыздан өттү да. Это всё время покажет. Убакыт көрсөтөт дейт. Убакыт көрсөтөт, Жакшы. Эсен мырза эми көлгө кетип калбай, баарын жыйыштырып туруп, жакшы чайга чыгып тааныш көргүлө. Соон айым келиптир, куш келипсиз, аябай сулуу, татынакай, жапжаш айым экенсиз. Мен бул айымыбыз кирип атканда эле сразу Эсенбек айтты, сага келди. Жакшы болуптур. Келгениңизге добро пожаловать. Зарина айым. Эсенбек мырза аябай жакшы мырза. Таңдооңуз жакшы болду. Кош келиңиз. Зарина айым, азаматсыз, кош келипсиз. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Аябай татынакай айым экенсиз. Ушул жака чечим чыгарып келиш бул өзү чоң эрдик. Анан Эсен байкенин кайсыл сапаттарын баалап келдиңиз? Бул сунуш өзүңүздүн ичиңизден чыктыбы же бирөөлөр сунуштадыбы? Өзүм. Кайсыл сапаттарын баалап келдиңиз? Чачы жактыбы, өзү жактыбы? Мүнөзү жактыбы? Мүнөзү жакты. Спокойный. Спокойный. Эми аргандай калып алат да. Саламатсызбы, Зарина айым. Сиз 20 жаштамын дедиңиз, 21ге чыгам. 21ге чыгасыз. Канчанчы курс болуп калдыңыз? 1 курс пока что. Эми 1 курспу. Жакшы. Эсенбек мырзанын кызы бар билесиз го? Билип келдиңизби ошону? Бир жолу айтып койсузбу? Кызы баласы, 2 баласы бар. Ооба, билем. Ошого даярсыз, Зарина, сиздин өзүңүздүн акыркы мамилеңизде кыз жигит катары мамиле курдуңуз беле? Же турмушка чыккансызбы, чыга элексизби? Өзүңүз туурасында да кыскача маалымат. Өзүнчө айтсам болобу, ал жөнүндө эсим Өзүнөбү? Ооба. Макул. Айтыңыз келбесе макул. Балдарыңыз жок да,
Зарина айым, сиз кызганчак айымсызбы? Өзүңүз жөнүндө айта аласызбы? Өтө кызганчак эмесмин. Эсенбек бир жакка жумушка кетип калса, Россияга, например, кетип калса, сиз ал менен барганга даярсызбы? Кетем деди эле. Ойлонуп аткан. Барасызбы? Анан шашпай сүйлөшүп алышпайбы? Жакындан сүйлөшүп көрүшсүн. Башка суроо барбы дагы? Мына эми Эсенбек мырза жакшылап эми ухаживать этип, жакшылап чайга чыгып келиңиз. Ийгиликтүү. Өзүңүздөрдүн сурооңуздар барбы бири-бириңизге? Сиздин Эсен мырзага сурооңуз барбы? Сиз ушул бизди телевизор аркылуу көрүп келдиңизби? Ошондой сиз күткөндөй экен? Аябай толкундантасыз, калтырап атам дейт. Бир кол чап коюңуздарчы. Эсен мырза, сиздин өзүңүздүн сурооңуз жокпу? Мен берчи суроомду Роза айым берип салды да. Толкунданбаңыз. Мен турам жаным. Мен турам. Анда сиздин жообуңуз? Ооба, чайга чыгып билип көрөлү бири-бирибизди. Жактуу, айым. Макул. Келиңиздер анда. Келиңиздер анда. Азырынча орунтан орун алып туруңуздар. Ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биздин студиябыздын атмосферасы дагы да болсо жанданууда. Андыктан бизде келерки талапкерибиз бар. Тосоңуздар, Талгат мырза келатат. Саламатсызбы? Келдиңиз, жакшы келе алдыңызбы? Келиңиз, биздин студиябызга кош келипсиз. Ассаламу алейкум баарыңыздарга, чоң салам. Саламатсыздарбы? Жакшы келе алдыңызбы? Катышуучуларга ассаламу алейкум. Жакшы келип алдык. Өзүңүз боюнча кыскача тааныштырып өтсөңүз. Биз Чүй областынын Улуу болсо Саата районунун. Жашым 36-да. 36-да. Дагы эмне менен алексиз жашоодо? Биз мебельный фирмада иштейбиз. Өзүмдүн специм сварщик болом. 36-дамын дедиңиз, Качан акыркы жолу олуттуу мамиле курдуңуз? Негизи үй бүлөлүү болгонсуз, болбогон эмессизби? Үй бүлөлүү 18 жашым, 19 жашка чыга элек болчумун. Үйлөнгөм. Бирок жаштык кылып. 2 жолго чыккансыз. 2 жолго шүкүр жашаганбыз. Балалуу болгон эмессиз? Жок. Андан бери аракет кылып келатасыз? Аракет кылып, буйрубай жатат окшойт. Аракеттин үстүндөбүз. Биздин ушул бийкечибиздин кайсыл сапатта сизге жакты? Өзүм жүргөн турганы, анан кылыктар, кыздын кылыгы да да, кылыгы башкача. Кылыктары жакты? Кылыктары менен. Анда кимге келди деп ойлойсуздар? Саламатсызбы, кош келипсиз биздин куттуу студияга. Менин оюмча бул Айза айым негизи. Айза кылыгы менен өзү ушундай мындай кылыктанып, назик болуп жүрө берет го. Ошон үчүн менин оюм бул Айза айым. Рахмат. Төлөгөн. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Ошо мага негизи айырмасы деле жок кимге келгени. Бирок ошо Айза айымды сунуштайт элем да. Рахмат. Бейше. Кош келипсиз. Эми менин оюмча ушу Айза айым же Сымбат айым деп ойлойт элем. Либо сиз да, Гүлнар айым. Ооба. Анткени башка айымдарда, анткени башка айымдарда талаптарында үй бүлө кура элек деген жерлери бар болчу да. Анан ошондуктан менин оюм ушундай. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул мырзаны тааныйм, мурдаңкы сезондо катышып жүргөн, ошодон кичине көрүп калгам. Менин оюм боюнча Роза айым же Айза айымга келди деп ойлоп атам. Пикириңиздерге рахмат. Менин оюмча Сымбат айымга келиши мүмкүн да.
Рахмат, анда божомолдуу түрдө пикирлериңиздерди уктук. Анда бизге баш баккан мырзанын өзүнөн угалы. Сиз биздин кайсыл айымга талапкер болуп келдиңиз? Мен Айза айымга эмес, Гүлнар айымга келдим. Мына бойлору жарашты деген эми жарашты окшойт сиздерге. Ойлоруңуздарга да ойлоруңуздар жарашса, жакшы жакка жоруйлу. Гүлнара? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Хош келдиңиз. Кубанычтамын келгениңизге. Качанкыдан баштап ошондой ой келди сизге мага келем деп? Негизи биринчи силер сезонго келгенден баштап сезон бүткөндөн жолугайын деп эметкем. Анан кайра кийинки сезонго калып атпайбы? Анан бирок биз долбоору силер возможность берип атпайсызбы, мүмкүнчүлүк берип келип тааныштырганга, сырттан таанышканга да мүмкүнчүлүк болбой калат. Мисалы таанышпай калат, таанышпай коет дегендейчи. Бияка келгенге келейин деп чечтим анан. Аргасыз келдиңиз, күтсөңүз кийинки сезонго өтүп кетти. Анан келдик. Эмнеге сразу чечим чыгарган жоксуз келем деп? Бүтөйүн 6-чы сезон бүтүп атат го. 2 сезон отурдум. Өзүм ушундай чечим чыгардым. Бош ояттыңыз деп коесуз. Чайлардан. Суроо, Сымбат? Негизи бул жөн эле мындай болду деп ойлобойм. Негизи Эсен мырза менен чайга чыгып экөөңөрдүн тең жолуңар ачылып кетти го. Эртерээк эле чайга чыксаңар болмок экен. Андан тышкары кийимдеринде эле карасаңыз, друг для друга кийинип келгендей эле болуп калыптыр. Что если не судьба дегендей. Ошон үчүн мен мындай суроом аябай мындай деле суроом жок, бирок чын эле мага кызык болуп атат. Сиздин акыркы мамилеңиз жөнүндө мындай ачыгыраак айта кетсеңиз болобу? Мындай эми слишком подробности деле кереги жок. Эмне үчүн эки жолго түштүңөр? Анткени мындай Гүлнар айым менен может тоже ошондой болуп калышы мүмкүн. Эмнеси жакка, эмне үчүн? В общем, эмне үчүн эки жолго түштүңөр? Может, характери аялыңыз жакпай калды, бирдемке болуп кетти, чтобы не допустить это в будущем. Кайрада кайталанбаш үчүн дейсизби? Эми акыркы мамиледе, серьезный мамиледе таза серьезный мамиледе боло элекми 2016-тан бери. Мындай сүйлөшүүлөр болуп, тааныштар болот, жото буйрубай жатат окшойт да. Кыз жигитке кеткен учур боло элек. Мындай таанышуулар болот да. 10 жылдан бери. 10 жылдан бери. Билбейм, буйрубай жатат окшойт жото. Аракет деле кылып атабыз, эми аракеттин үстүндөбүз. Азыр бияка деле аракет кылып келип атабыз. Таанышып көрөлү, балким нике кайып болуп кетет. Беша. Мен суроомдон биринчи мен абдан кубанып жатам, чындыгында эле. Анан жанагы сиздин бир айткан сөзүңүз кичине мага тынчтык бербей жаткандыктан суроо берип кетейин ошондо элечи. Гүлнар айым, сиз жана мага күткөн эмесмин дедиңиз го. Эсен мырза оюмда жок болчу, анан мен буга чейин башка мырзаны күтүп атам деген сөзүңүз бар болчу. Ошол кичине мени ойлондуруп жатат. А так сиздерге аябай жакшы нерселердин баарын каалайм. Жакшы болуп кетсин баары. Мен да кубанып жатам. Ошол суроого эле жооп берип койсоңуз. Суроо болдубу? Бул эмне кылышым? Суроо. Күткөн мырзаңыз бул жак ушул мырза беле же башка мырза беле? Жок, бул жак эмес, бирок аны шашпай айтасызбы? Башка мырза күтүп атпай эле. Жок, башка болчу да, но Макул, аны кийин шашпай айтасың да, мындай суроо бар болчу менде азыр. Сиз бул жакка келер алдында бирөө менен кеңештешип келдиңизби, ата энеңизге айттыңызбы? Ошондой айым бар. Жок, берден жаш бала эмеспиз. Өзүбүздө чечим чыгарып келебиз, өзүбүздүн чечимибиз менен келдик. Талгат мырза, кош келипсиз. Аябай жакшы айымга келдиңиз. Гүлнар айым, бүгүн эмне болуп атат экөөбүздүкө? Ишиңер жүрүштү. Ишибиз жүрүш, жолубуз ачылып атат. Аябай сонун айымга келипсиз. Жакшы. Эми көңүлүн алсаңыз эле, бул айым 1 жыл мамиле же 2 жыл мамиле дебейт. Главный көңүлүн алсаңыз, турмушка даяр. Аябай жакшы айым. Ийгилик экөөңөргө. Аракет кылабыз.
Мен да кошумчалай кетейин. Азаматсыз чечим чыгарып бул жака келип ушундай сонун айымды тандап келипсиз. Гүлнар эже чындыгында аябай сонун айым. Жакшы көңүлүн алып, буюрса жакшы болуп кетсе чын жүрөктөн кубанычтабыз. Ошол жакшы таанышуу чайын каалайбыз. Рахмат. Тилек. Мен жанагы Бейше мырзанын суроосу супсак боюнча калып калды да. Бул нерсени укпай, бүгүн негизи уктай албай калышым да мүмкүн да. Доказать чыкпасамчы. Айтып атасыз да биякта. Сизге атайын келип аткандан кийин балким сиз ошол мырзаны эле ойлой бересиз да, эмнеге мындай болуп калды депчи. Ошол нерсени ачык айтып коесузбу? Балким ошол нерсе жолтоо болбойбу сиздин экөөңүздөрдүн мамилеңиздерге? Же балким Талгат мырза ал нерсени унуттуруш үчүн аябай жакшы аракет кылат болуш керек, менимче. Өзүнө буруп алыш үчүн, өзүнү кылып алыш үчүн. Негизи ал мырза сиз күтүп аткан мырза мына такталып алган да. Жок, мен азыр бирөөнү күтүп аттым деген жокмун, мындай ойлонуп эле жүргөм да. Ал бирок билбейт, экөөңүздүн ортоңузда эч кандай сүйлөшүү болгон эмес, э? Билет. Кодем. Бирок өзү аракетин кылса кылмак, бирок бул жак мырза келип калды, ошон үчүн аябай кубанычтамын. Кеч калдың аркы. Ооба, таанышып көрүшсү. Талапкерди да сыйлайлы атайын келиптир. Төлөгөн мырзанын настроениясы түшүп да. Байкап атсак. Төлөгөн мырза, сөзүңүз жокпу, айтпайсызбы? Жок. Ооба, Эсен мырза айткан туура. Төлөгөн мырза чото настроениясы түшүп кетти, бирок сиз атыңызды да бир айтып коесуз. Адашып калбайын. Талгат мырза, эми берде билесиз да, бирок туура кабыл аласызбы дейм да, кийинки чыгарылышка чейин чечим чыгарылып калса да, ошондой чечим. Эми бирок эми сиз деген сезимдерин, айымдын сезимдерин ачканга аракет кыласыз. Балким болуп кетет. Мен жөнүнө келген Биз эми жакшы жака жөнүнө келген жокмун, таанышып колдойбуз да, биз болуп кеткенге неметебиз да. Биз наоборот келген талапкерлерди колдоп, мындай неме кылганга аракет кылабыз, биз жардам беребиз да. Аракет кыласызбыз да. Төлөгөн мырза, сөзүңүз барбы? Жокпу? Мен билбеген нерселер бар окшойт араңарда. Эсен мырза. Суроолор жок банда? Ооба. Келиңиздер анда. Биз Гүлнар айымдын жообун угалы. Официалдуу түрдө. Ооба, чайга чыкканга даярмын. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай жакшы маанайда биз жыйынтыктоо алдында сөзсүз түрдө ар дайымкыдай демөөрчүлөрүбүзгө кайрылып өтөбүз. Airbaby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагында жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Airbaby балдар жалаяктары бул тез сиңирүү технологиясы. 15 саатка чейинки кургактык, пахтадай жумшак, италиялык технология. Airbaby энелик мээримден жаралган сүйүү менен ойлонулган камкордук. Ал эми кийинки биздин демөөрчүбө токтоло кете турган болсок, эгерде сиздер Кыргызстан ичинде чет өлкөгө сапар пландап жатсаңыз, анда M-Bank колдонмосундагы M-Travel кызматын карап көрсөңүз болот. Ал жерде Кыргызстан боюнча эң арзан авиабилеттер, мисалы Ошко же башка аймактарга, ошондой эле өлкө ичиндеги турлар боюнча маалыматтар бар. Ысык көл айланасы, тоого саякат жана башка багыттар. Баары бир жерде ыңгайлуу топтолгон, маршрут тандап, билет алып, сапарды түз эле колдонуудан уюштурсаңыз болот. Кааласаңыз, пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү да бар. Жалпысынан кайда барууну ойлонуп жатсаңыз, оңой M-Travel аркылуу таба аласыз. M-Bank саякатка барууну ойлонуп жүргөндөр жана баары үчүн чечип койгондор үчүн дагы номер 1 супер колдонмо. Бардык үчүн M-Bank, саякат үчүн M-Travel. Менин банкым M-Bank. Бүгүн биздин студияда мына ушундай атмосфера. Эсен мырзага Зарина аттуу сулуу талапкер болуп келди. Ал эми Гүлнар айымга болсо Талгат аттуу мырзабыз талапкер болуп келди. Анда сиздердин шаңдуу кол чабарыңыздар менен биз эки жупту жакындан таанышуу үчүн чайга узатабыз.
жаңы эле сиздердин көз алдыңыздарда таанышууга узап кеткен жуптарыбыз эртең бизге кандай жаңылыктар менен келет, анда эч кайда алыстабасаңыздар, дал ушул жерде, дал ушул студияда буюрса Канат мырза менен биргеликте билебиз. Андыктан эртең көрүшкөнчө сак саламатта турыңуздар.